2020-жылдын август айынан 2022-жылдын март айына чейин Ош, Жалал-Абад жана Ысык-Көл облустарында Финляндия өкмөтү тарабынан каржыланган Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын соодага көмөк көрсөтүү долбоорунун компоненти ишке ашырылууда. Чакан долбоор кургатылган мөмө жемиштер, кургатылган жашылчалар жана жаңгактар боюнча кошумча нарк чынжырчасын күчтөндүрүүгө арналган. Багбанчылык менен алектенген фермерлер, токой пайдалануучулар, кайра иштетүүчү ишканалар жана экспортерлор колдоо алышты. Максаттуу жардам алгандардын арасында грек жаңгагын кайра иштетүүчү жана экспорттоочу бул ишканада бар. Ал Жалал-Абад областынын Сузак районунун Таш-Булак айылында жайгашкан. Ишкана продукцияны чет өлкөгө экспорттоо үчүн татаалдыгына карабастан тамак аш коопсуздук стандарттарынын бардык талаптарын аткарганга аракеттенишет. Жаңгактар жуулгандан кийин бул жака келет. Оор жумушту эркектер аткарат. Алар жаңгакты атайын станоктун жардамы менен чагышат. Андан кийин аялдардын бригадасы ишке киришет. Бирөөлөрү жаңгакты кабыгынан ажыратса, башкалары анын калып калгандарын алып чыгышат. Үчүнчүлөрү болсо биротоло тазалап, жаңгактын данын сорттойт. У нас основные работники женщины. Негизги кызматкерлерибиз айымдар. Эркектер түрдүү жумуштарды аткарышат. Буйрутмалар көп болгон мезгилде бул жерде 80ге жакын аял эмгектенет. Женщины работают тут у нас. Тазаланган грек жаңгактары кургатуу цехине түшөт. Жаңгактын даамын жана бардык пайдалуу сапаттарын сактап калыш үчүн 5%дан ашпаган нымдуулуктун нормативдик деңгээлин кармоо зарыл. Кургатып жана сапатын текшерген соң продукцияны вакуумдук ыкма менен таңакташат. Чет өлкөлүк кардарларга жөнөтүүгө даяр турган кутуларды бул убактылуу кампага жайгаштырышат. Уже 7 лет мы занимаемся грецким орехом, поставляем экспорт на Европу. Биз 7 жылдан бери грек жаңгагы менен алектенебиз. Европага, Голландия жана Германияга экспортко жөнөтөбүз. Биздин компаниянын бардык кызматкерлери Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын жардамы менен ХАСП тамак аш коопсуздугу системасы боюнча окутулган. Биздин жумушубуз, биздин стандарттарыбыз дүйнөлүк деңгээлге, дүйнөлүк стандарттарга дал келет. Уровень мировом стандарте. Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын долбоору жаңы кардарларды, жаңы рыноктарды издегенге жардамдашып, ар кандай бизнес жолугушууларды уюштурушат. Жакында эле Борбордо россиялык компаниялар менен жолугушуу өткөрдүк. Ошондой эле европалык компаниялар менен бир нече жолу конференциялар, онлайн жолугушуулар болду. Бул цех болсо Жалал-Абад облусунун Аксы районунун Гербен шаарында жайгашкан. Ишкананы Тахмина Бабаева түптөгөн. Айта кетсек, соодага көмөк көрсөтүү долбоорунда ишкер айымдар маселеси маанилүү орунду ээлейт. Күзүндө түшүм жыйналгандан кийин Тахмина кесиптештери менен кара өрүктү кургатышат. Сезон эмес мезгилде цех жашылчаларды, мисалы сабизди кургатуу менен алектенет. Если честно, я отдельно хочу сказать спасибо проекту ПРООН «Содействие торговле». Проект в действительности поддерживает женщин. Мен Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын чындап айымдарды колдогон соодага көмөк көрсөтүү долбооруна өзгөчө ыраазычылык билдиргим келет. Өз тажрыйбама таянып айтам. Долбоор бизди колдоп, кургатуучу аппарат алып берди. Муну менен катар жуучу техника алдык. Ар дайым биздин фермердик топту окутуп турушат. Мындай кургатылган сабизди, жарым фабрикаттарды, сублимацияланган шорполорду жана башкаларды даярдоо үчүн тамак аш өнөр жай ишканалары сатып алышмакчы. Буга карабай Тахмина кара өрүктү жыйноо мезгилин чыдамсыздык менен күтөт. Проект нам организовал онлайн-встречу. Покупатели были из Латвии. Долбоор бизде онлайн жолугушууларды уюштурду. Сатып алуучулар Латвиядан экен. Үлгү катары 10 килограммга чейинки продукциябызды лабораторияга өткөрүп бердик. Эгер биздин кара өрүк лабораториялык текшерүүдөн өтүп, сатып алуучулар тарабынан жактырылса, анда продукцияны Латвияга жөнөтөбүз. Планируем, скорее всего, будем отправлять в Латвию. Гербен шаарынын жанындагы Гүлүктөбү айылында Бозу ата био фермердик тобу иштейт. Топтун катышуучулары өздөрү мөмө жемиштерин өстүрүп, ошондой эле башкалардан да кургатылган продукцияны сатып алышат. Кардарларды рынокту издөө маалында йогурт сыяктуу азыктар үчүн тууралган жашылча жемиштерге суроо талап жогору экенин түшүнүшкөн. Долбоор гранттык негизде жабдуу. Алардын арасында мындай туурагыч менен камсыздаган. Эми бул аппарат менен кургатылган алмаларды ыркабыз, анан кургатылган кайналы кактарды көбүк кылып кыркып беребиз. Заказ Россиядан келет көбүнчө, мындай азырынча
посредниктер аркылуу сүйлөшүп атабыз. Эми бизди көргөн адамдар болсо, бир заказ болсо, анан 2 заказ болсо, ушундай иш алдыга жүрүп кетет деген ойдобуз да. Алгач алма же данексиз кара өрүк күрүч уну менен аралаштырылат. Бул жемиштердин бөлүкчөлөрүнүн бири-бирине жабышып калбоосун камсыздайт. Андан соң бул аппараттын жардамы менен керектүү өлчөмгө чейин майдаланат. Аксы районунун Кызыл Туу айылында өстүрүлгөн жана бүт өлкөгө атагы чыккан кара өрүктү бул жерде кайра иштетишет. Бул цехте чыныгы накта чүйгүн даамы, шоколаддагы кайналы өндүрүшөт. Технология боюнча эң жогорку стандарттагы шоколад алгач бул линияда жайы ысытылат. Процесс тез эмес, анткени шоколад керектүү сапаттарга ээ болушу үчүн аны бир нече жолу ысытып муздатуу керек. Андан кийин экологиялык жактан таза жана пайдалуу конфеттерди жасоо процесси башталат. Линияны бойлой өтүп, алдын ала жууп кургатылган кара өрүк шоколад катмары менен жабылат. Мындан соң конфеттер кооз кутачаларга салынып таңгакталат. Бул азыктарды катардагы дүкөндөрдөн тышкары конок үйлөрү жана туризм тармагына тиешелүү башка пункттар аркылуу да сатуу пландалууда. Рынок көбүнчө баягы Тажикстан, Өзбекстанга зависимый болуп калат экенбиз ошонун базарларына. Кээ бир учурларда көтөрүлүп калат баалары, кээ бир учурларда такыр эле сатылбай калган учурлар болот. Ошолордон кичине болсо дагы көз каранды болбой, өзүбүз баягы кайналыны до конца баягы сепишке да кошумча нарк тизмегин акырына чейин жеткизип, өзүбүздүн аймакта ошол продукцияны өндүрөлү деген максатта ушул кайналы конфетин иштеп чыгууну биз максат кылганбыз. Ошол негизинде кичине оборудование алып, ошону азыркы этапта тестирлөө, продукция чыгаруу максатыбыз иштеп атабыз да, ошол долбоор менен тыгыз иштеп атабыз. Өтө жакшы проект. Ишкерлерди колдоо боюнча болуп атат экен. Бул бизде жумуш орундар көбөйдү. Ошол эле местный калк иштейт бул жерде. Бул айыл өкмөттүн бюджетине дагы жакшы таасир тийгизет. Булардын жер салыктары бар. Анан ушуну элдин жашоо турмушуна дагы деңгээлине дагы таасир берет. Жакшы жакка өзгөрөт десем болот да. Булар долбоорду ийгиликтүү ишке ашыруунун бир канча эле үлгүлөрү. Фермерлер тегерек столдордо, семинарларда жана башка иш-чараларда өз ийгиликтери менен бөлүшүп келишет. 3 өндүрүүчү Global Gap боюнча тиешелүү жакшы айыл чарба тажрыйбалары боюнча окуудан өтүп, аны ишке киргизишип, Кыргызстанда биринчилерден болуп сертификациялык аудиттен өтүп, натыйжада Global Gap сертификаттарды ала алышты.